Жапар Хакимов кандуу согуш жылдары түшкөн сүрөтүн карап, башынан өткөргөн күндөрүн эскерип, айтып бергенден тажабайт. Жапар ата 17 жашында душмандарга каршы туруп, кийинки муунга жаркын келечек тартуулоо максатында өз каалоосу менен фронтко аттанган экен. Söyleyip alıp hep gitti. Biz askerlerimiz. Алгач Термез шаарында 6 айлык машыгуудан өттүк. Андан кийин Украинада зениттик ракетчиктердин катарына кошулдум. Ошентип бир топ жерде согуштук. Эң чоң кармаш Венгриянын Бая деген шаарында болду. Niye mutlu kaldı? Bizleri. Жапар Хакимов баш болгон дивизия 1944-жылы Венгриянын Бая шаарында фашисттердин курчоосунда калган. Салгылашууда Жапар аксакалдын бутуна ок тийип жарадар болгон. Bay deyen şehri böyle. Октор каардай жаады. Бир убакта менин бутума ок тийип калды. Жанымдагылар ал жерден эптеп алып чыгып, Бая шаарындагы госпиталга алып барышыптыр. Мени ооруканага алып кеткенден кийин советтик армия душмандарды шаардан кууп чыкты деп уктум. Artık 2 ай ооруканада дарыланган соң 1944-жылдын август айларында Жапар ата мекенине кайтат. Бул жактан шопур болуп иштеп, үй бүлө күтөт. 3 уул 5 кыздын атасы, 60га жакын неберенин сүйүктүү чоң атасы учурда 97 жашта. 8 farzandı şimdi tarbiyeledi ki Атам бизге аябай жакшы тарбия берди. 3 уулдун баары аскердик милдетибизди аткардык. Чоң агам, мен жана инем да баарыбыз аскерге бардык. Мекенди коргоо үчүн даярбыз. Ал эми атама улуу ата мекендин согуштун ардагери катары мамлекет тарабынан көңүл бурулуп турат. Жерибизде эч качан согуш болбосун, тынчтык болсун. Allah Huda ibadetde, dua icabatte yürse Учурда өлкө аймагында 262 улуу ата мекендик согуштун ардагери болсо, Ош облусу боюнча 20 гана ардагер жашайт. Алардын эрдиги мекенди коргоо үчүн кылган аракети эч качан унутулбайт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош. Жақсы ба? Денсаулығыңыз жақсы ба?